Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Birinçiden бүткүл аламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып да күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз бизден ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, деги эле ары бери кылган жакшы иштерибизди толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын Аллах Таала түп тамыр менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ары дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ары дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллах Тааланын улуулугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсы убакта эмнени кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Ошондон Аллах Субхана Таала Кур'ан-ы Каримде сөзүндө айтат: "Инналлаха ала кулли шейин кадир." Албетте Аллах Таала бардык нерсеге кадыр дейт. Чынында эле Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Аллах Таала кааласа жок жерден бар кылат. Аллах Таала кааласа бардан дагы бар кылат. Аллах Таала кааласа бүт бардыгын кайрадан жок кылат. Аллах Таала өзү ахат, жалгыз. Аллах Тааланын эч кандай шериги жок. Аллах Таала жараткан нерселердин бардыгынын шериги бар, бардыгы жуп-жуптан. Албетте урматтуу тууган, Аллах Таала өзү жалгыз, калган бүт бардык нерседи Аллах Таала жуп-жубу менен жаратты. Ошол жаратылган нерселердин эң улуусу кылып адам баласын жаратты. Адам ашрафул махлукат, жаратылган нерсенин эң улуусу адам баласы. Албетте урматтуу тууган, адам баласы ама бул дагы жуп болушлугуну Аллах Субхана Таала никеге байлап койду. Айбандан айырмалап, айбан каалагандай кыла турган болсо, жок. Адам баласы өзүнүн адамдык сыфаты сакталып калыш үчүн, өзгөчө му'мин мусулман баласы топтолуш жуп болушлугу үчүн Аллах Таала никени байлап койду. Негизинен айтып келебиз, урматтуу тууган, бир мамлекет бул үй бүлөдөн куралат. Ал эми үй бүлө боло турган болсо, эркек аялдан. Эркек аялдын куралыштыгы бул нике менен, ажырашлыгы бул талак менен. Ошондон бүгүнкү күнү муфтияттан берилген темабыз талак туурасында сөз кылмакчыбыз, урматтуу тууган. Талактын берүүнүн жолдору же болбосо 3 талактын кесепети. Бүгүнкү күнү динден ушунчалык алыстадыкпы, же деги эле динге көңүл бурбай калдыкпы? Негизден үйлөнүүнүн маселесин билбейбиз, үйлөнгөндөн кийин ажырашуунун дагы маселесин билбейбиз. Ошондон канчалаган бир тууганыбыз, урматтуу тууган, негизи чектелинген укугун 3 талак. Бирок канчалаган бир тууганың 100 талак берип салган, 10 талак берип салган, тоодой талак берип салган, үйдөй талак берип салган. Мына ошондон урматтуу тууган, бүгүнкү эки колун мурдуга тыгып, эми өкүнүп калган учурлары мына ошондон. Мына ошондон урматтуу тууган, негизден эркек болуп жаралганыңызга шүгүрчүлүк кылыңыз. Себеби Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ар-rijālu qawwamūna 'alan-nisā." Биз эркектерди аялдарга башчы кылып койдук дейт. Бул аят качан түштү? Билебиз, урматтуу тууган, элибизде сөз бар. Турмушта казан кагышуу болбой койбойт, баары болот дейбиз, Турмушта казан аяк кагышат, уруш болот, сөзсүз болот. Албетте урматтуу тууган, болгондо дагы анын чеги менен. Му'мин мусулманда негизден болбош керек. Эми болуп кала турганыбызда сөзсүз да таракатыры уруп, сындырып көгөртүү менен эмес, балким тил менен. Койсоңчу, сен постоянно сүйө бересиң да, я көп сүйлөчү, оозуңду жапчы, тилиңди тый дедим го. Мына ушун менен болуш керек эле. Бирок бүгүнкү күнү урматтуу тууган, биз өзүбүз үлгү ала турган пайгамбарыбыздан жана анын достору сахабалардан үлгү ала албастан, балким динсиздерден үлгү алып туруп, көзүнү көгөртө коюп, бир жерин кайрып коюп, сындырып коюп туруп, мына ошонун негизинде урматтуу тууган жашообуз уланууда. Бүгүнкү күнү ошону оңдоонун максатындабыз, урматтуу тууган.
Albatta Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelib, al dinni yetkirgan uchunda islom dinidagi жаңадан qabul olayotganlari dag'i ne qilgan sahobalar bo'lgan mattuan, alardan yashosunda dag'i, chinında da turmushunda dag'i urush, janjal, biri-biri bilan aytishu bo'lgan. Bo'lgan emas deb ayta olmaymiz. Alar ferishta bo'lgan emas mattuan. Alar dag'i inson bo'lgan. Oşonduktan din albatta jangga kela boshlaganda, alar dinsiz bo'lganda murdaga urushu o'shanda qolavergan. Bu adam balasi temir emas, bu jig'ach emas, bu tash emas, bu inson. Bizda qirg'izda yaxshi so'z bor, baqani dag'i deb o'ylasang, vaqt degan do'sh chiqadi debchi. Bir-biriga zulm qilaveradigan so'zsiz ne degan do'sh chiqadi. Bu bo'lib kelgan. Oşonlardan birisi Sa'd ibn Rabi' Ansariylik özünün ayalı menen kelişalbay kalgandıktan latama imratahu al özünün ayalını çavuz beredi. Betke çavat. Al ayalı Muhammed ibn Salama'nın kızıydı. Al kuyosunu mınday çapkanlığa çıday albastan barıp atası aytat, menin kuyovalаңыз Sa'd ibn Rabi' vurdu. Al bunu nekman ayalı nuqqandan keyin payg'ambarimizga keladi. Biz bilamiz matoan şariatda qisas degan bor. İnsandan darajası şunchalik buyuk, eğer ura turgan bolsang, şariatda urish kerak. Sindira turgan bolsang, sindirish kerak. Qisas degan, o'ch aloo degan narsa bor. Muna o'shanda bo'lgandan keyin buni kuyosi uribdir. Ya'ni bu ayolidagi ursin, o'chini alib olsin degan uchurda payg'ambarimizdagi birinchi yashov ham bo'layotadi. Payg'ambarchilik mezgilinde ne bo'ladi? Birinchi ish bo'ladi. Biroq oyat tushgan qisas, urganda urish kerak degan. Ma'qul degan uchurda Alloh subhanahu va taolo Jabrail ferishtani jo'natib, ushul oyat tushadi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Biz erkeklarni ayollarga boshchi qilib qo'ydik. Bu o'ch ololmaydi. Kuyosilar urgan bo'lsa, ayoldagi umna qilolmaydi, urolmaydi degan oyat tushgan uchunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Aradna amran va aradallohu amran." Biz bir ishni qalab, ma'qul qisas olib beraylik dedigilar, yo'q, Alloh taolo andan dag'i yaxshi ishni qaladi. Demak, bu qisas ololmaydi ekan. Erkaklarni Alloh taolo ayollarga boshchi qilib qo'yibdir, ani tarbiyalash uchun. Erkaklarning darajasi buyuk ekan, ani jo'ndan-jo'nga urmaydi ekan. Ani nima qilish uchun? Turmushini saqlab qolish uchun. Ikkinchi bu qilgan jamoat ishini qaytalash uchun mana shunday qiladi ekan. Oşanduktan Allah subhanahu wa taolo Qur'onda aytadi: "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Biz erkeklerni ayollarga boshchi qilib qo'ydik, ayollardan ortiq qilib qo'ydik. Emnesi bilan? Kuch-quvvati bilan. Emnesi bilan? Aql esining to'liqligi bilan. Emnesi bilan? O'ta tereң o'ylanusi bilan. Ayollarni qisqa o'ylanadi. Hozirgina bugun billa o'ylaydi, ertaga olib ketadi, ani qiziqtirmay turmadi to'g'an. Ani qisqala o'ylanadi. Mana shunday yaxshi bo'lgan turadi-da deb o'ylaychi. Erkek to'liqmen keyin o'ylanib, shashpasdan bo'ladi. Buna o'shandaylar Alloh subhanahu va taolo erkaklarni kuchliroq qildi, jumaga keluvsi bilan. Erkaklarda Alloh subhanahu va taolo ayollardan ayirmaladi, payg'ambarlik bilan, imomchilik bilan, qozilik bilan, muftilik bilan hurmat etgan. Ayolın Qur'onda to'liqi bilan jatpa bardiq fatvoni bersin, sentameshlik borib mufti bo'lib o'tira olmaydi. Ayolın shunchalik qiroti yaxshi tilmala so'z bermay bayon qila turgan har bir kitobni tutsin, bunal yerga kelib imom bo'la olmaydi. Ayollar hech qachon payg'ambar bo'la olmaydi. Ushul jag'idan Alloh taolo darajani ko'tardi. Ne qildi? Erkeklarning darajasini ko'tardi. Albatta, emi hurmat turgan darajangni ko'tardi, buyuk bo'ldi. O'shandan Alloh taolo ayoldan nesini mahrini erkekka yuktadi. Tamag'ash nafaqasini dag'i erkekka yuktadi. O'shanday uchurda qabul alusini dag'i erkekka yuktadi. Qayradan javob berib, talog'ini berishini dag'i erkekka yuktadi, hurmat turgan. Ayolda alganda dag'i erkek oladi, qayra javob berganda dag'i erkek javob beradi. Agar yashalmay qala turgan bo'lsa. O'shandan albatta turmushda qag'ishuv, izuchuv, janjal to'polon bo'lishi mumkin hurmat o'tgan, biroq qanday yo'l bilan bo'lsa dag'i ajrashuvni ko'ngilga olmay turgan, taloq degan so'zni tüp tamir bilan juda oparib turib ko'mib sala turgan narsa. Taloq beruga hech qachon shashibsangiz, Alloh sizdan darajangizni buyuk qo'ydi. Aqlingizni o'ta cho'ngroq qildi, tereң o'ylanib turgan qildi. Mana o'shandaqdan taloqimni ber, jo'mni ber, jashavang desa bor 100 taloq deb berib, hurmat turgan, o'ylaning, tereң o'tiring. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, ayolinglar bilan urushib ketib, ayoling tilini tibay ochib ketib turgan bo'lsa, aytib turgan bo'lsa, tik tura oling, o'tirib ol.
Дагы эле бакырып сүйлөп сен колунан сага тийгенден бери эч кандай жакшылык көргөн жокмун деп атабы, отурат белең жатып ал дейт да. Адам падам эмес экенсиң. Сага сүйлөгөн мен деле киши эмес экенмин деп эшикке чыгып кетет. Ага каршы тура турган болсоң, оозуңду жап деп турган болсоң, шайтан алейхилана алакш. Отурасың карап, бүрүп жаткырды. Аял толтура, либой аялды алып аласың дейт. Ага да айтат, либой эркекке тийип аласың. Туура, урматтуу тууган, сен башка аял таап алышың мүмкүн. Ал башка эркек таап алышы мүмкүн, бирок ортодогу балдар кандай ата табат? Кандай эне табат алар, урматтуу тууган? Мына ошондуктан терең ойлонуш үчүн Аллах Субхана ва Таала эркектерге гана берген. Аялыңыз сизге жакшы шүгүрчүлүк кылады, Алла Таала талакты аялга тапшырган эмес. Эгер аялыңызга тапшырып койгондо Алла сактасын да, күнүгө 100 талак берип 100 жол жарашабы деңиз, 1000 талак берип 1000 жол жарашабы деңиз, Кудай билет. Сизди эркек деп Аллах Таала сизге берди. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аалымдарыбыз толук жолдорун көрсөтүп берди. Эгер аял киши баш ийбей, үйдөн каалаганда чыгып кетип, сиз чакырган учурда үйгө келбей, башка жака кетип калып, башка бирөө менен жүрө бере турган болсо, анда урматтаган эң биринчи ага не кылгын? Насаат бергин дейт. Жакшы сөздөң, эй, мен сени сүйүп алдым. Мен сени башкаладан эң биринчи сени тандап алдым. Көз ачып көргөн мени сүйүктүү жарым сенсиң. Туура, мен башка кызды таап алышым мүмкүн, бирок эмне көз ачып көргөнүм сенсиң. Кой, андай кылба. Кел, мындай кылайлы. Эмне жетпей жатат? Эмне кылыңыз? Чакырып алып аны менен кеңешиңиз. Ага жакшы насаатыңызды айтыңыз. Дагы деле болбой жатат. Дагы деле оңолгон жок. Кетти, жумушка кетем дейт, барсаң жумушунда жок, башка жака кетип калган. Эжем үйгө барып азыр келем дейт, кечке чейин келбейт. Мына ушундай кылып атабы, анда урматтаган экинчи тепкичке өтөсүз, төшөктү бөлөсүз. Төшөктү бөлүү деген сөз эркекке баарыр да, аялга өтө катуу тиет, эгер түшүнүктүү аял болсо. Эгер чынында эле жашаймын деген аял болсо, жашабайм деген болсо, ого баарыр, кайра сүйүнөт. Наргы бөлмөгө кирип, дагы эле телефонун чукулап отура берет, рас болбоду депчи. Эмне көрүп атасың, иши жок деп. 1-2-3 күн бөлөсүз, ал дагы таасир бербеди. Таасир бербей турган болсо, урматтуу тууган, анда не кыласыз? Зыян бербей турган кылып урганга дагы шарият укук берет. Зыян бербей турган дегени чымчы, колуң менен түрт, башың иштейби депчи. Келди эле шапатак этип коюп, нокаут деп отура бербе. Биринчи раунтта эле тынчыттым дебе, урматтуу тууган. Аны жооп бересиң албетте. Шарият ушунчалык деңгээлде. Ага дагы көнбөдү, ага дагы болбоду, урматтуу тууган, анда өзүңүздүн ата-энеңиз же өзүңүздүн бир туган жакындарыңызга айтасыз, анын дагы жакындарга айтып, биздин турмуш мына ушундай болуп атат. Мага баш ийбей жатат. Мен ушунчалык деңгээлге чейин жеттим. Айткыла деп туруп, ал туугандарды бириктирип, ошолорго айттырасыз. Турмуш мына ошону менен улана, урматтуу тууган. Жок, эч кимге айтпай, өзүм чечем, эмнеге ага айтып атасың? Жок, аны менен кетпейт. Сиз эч ким эмессиз. Биз эч кимди башкара албайбыз. Чүнкү мен башкарышым керек. Мына мен айтам, жок, мен ушул убакка чейин айтып келгенмин, дагы айтам, бул нерсе пайгамбарыбыз менен Айша энебиздин ортосунда дагы болгон, урматтуу тууган. Пайгамбарыбыз менен Айша энебиздин ортосунда дагы келишпестик болгон. Пайгамбарыбыз пайгамбар болсо дагы, бүткүл ааламга рахмат болуп жөнөтүлгөн устаз болсо дагы аялга айтып атат, кел анда, эмне, бирөөдөн барып кеңеш сурайлы. Сен туура болсоң айтсын, Айша туура экен, Алланын элчиси кечиресиз го, бирок мындай кылыңыз деп айтсын, мен кылайын. Жок, мен туура болсом сагайсын, сен кылгын. Кимге барайлы? Айт. Айша, өзүңүз айтыңыз деди. Пайгамбар айтты, жүр энди Умарга барасыз. Жок, Умарың каттуу адам, бакырып салат. Анан каяка барайлы? Атама Абу Бакырга барабыз. Макул, жүрү деди, экөө ээрчишип барды. Баргандан кийин Абу Бакыр разияллаху анху күтүп алып туруп келгиле. Эмне болду? Тынчылыкпы? Дегенде пайгамбарыбыз айтты, Айша энебизге карап туруп, айтасыңбы же мен айтайынбы деди. Десе Айша энебиз эмне деди? Өзүңүз айтыңыз, бирок чындыкты айтыңыз деди да. Сиз айтыңыз, бирок туура айтыңыз. Деши менен Абу Бакыр разияллаху ордудан туруп, кызыны чапканы жөнөдү да, урганычы. Эй, пайгамбарыбыздын калпайган айтканын качан уктуң эле деп чапканы жөнөгөндө, кайра эле не кылды? Айша энебиз пайгамбарыбызга, караң, атам жаман уруп салат деди. Анан пайгамбарыбыз айтты, биз андай нерсеге келген жокпуз, бизге кеңеш бериңиз деп туруп. Айтты, Абу Бакыр разияллаху анху чечип берди, жашоосу сонун болуп уланды, урматтуу тууган. Ол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге көрсөтүп берди. Эмнеге? Биздин жашообузда ал нерсе толтура болот. Ошондон кеңеш, ошондон сура. Биз өкүл атаны неге коебуз, урматтуу? Эптелерди торпогун алыш үчүнбү? Эптелерди алтын шекегин алыш үчүнбү?
Өкіл атаны қойғандан мақсат мына ошол да, урматтуу тууган. Неге сиз атаңызга өтө жакшысыз, апаңызга өтө жакшысыз. Биздин уул андай кылбайт, биздин баланы билебиз, таптаза, бул деген ушундай, кой оозунан чобалгыз, мына ушундай дейт. Аялыңызга ата-энеси ушундай. Аны өтө жакшы кызды, биз кызыбызды билебиз, манандай, биздин кызыбыз эч качан андайга барбайт. Силерге келүүдө ушинтип калды, силерден угуп атабыз, бергенибизге өкүнүп атабыз, силерди карап деле турган жок элек, келгениңерден анан кийин бергенбиз депчи. Мына ошону чечип бере турган бул өкүл ата болуш керек, урматтуу тууган. Кызыңды билем, баланы дагы билем, экөөң мынандай манандайсың, дөйдүрөбөй жакшы болгула. Мындай кылбай мынандай болгула деп, ошол чечип бериш керек, урматтуу тууган. Өкүл атанын пайдасы мына ошол да. Мына ошондон эгер аны кылбай турган болсо өкүл атаны коюштун эле кажети жок, анычы өзүнчө эле бир коррупция боло бербесин да. Байга барып эле өкүл ата болуп бересизби деп. Мына урматтуу тууган, мына ошондон не кылабыз? Ар бирини өзүнүн тартибиге коюп ала турган болсок, турмушуңуз дагы жеңил болот, жашооңуз дагы өтө таттуу болот. Эми албетте эркек баары бир кандай болсо дагы эркектигин кылат, урматтуу тууган. Кандай болсо дагы не кылын? Акылдуу болуш керек, эркек өтө сабырдуу болуш керек, эркек мына чыдамкай болуш керек, урматтуу тууган. Я Аллах, эми урматтуу тууган, мына ошондон кийин дагы бардыгын айттың болбосо, эми ажырашканга шарият уруксат берет. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, талак бериш бул адал нерсе өзүчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, адал нерселерден Аллахтын эң ачуусуна тие турган нерсе бул талак дейт. Адал нерседен шайтанды эң кубандыра турган нерсени бул талак да. Адал нерсени кылсаңыз шайтан өлүп кетсе разы болбойт өзүчү. Бирок талак берсеңиз шайтан разы болуп кетет да. Халал нерсени кылды, өтө сонун болду деп. Адал нерсени Аллахтын эң ачуусуна тие турган мына ошол талак, урматтуу. Эми бардык шартын көрдүңүз. Насаат айтсаңыз дагы укпады, төшөк бөлсөңүз кайра жыргады, урсаңыз биротоло жыланыңыз аждарга айланды, досторго, туугандарга айтсаңыз билбейбиз, өзүңөр чечесиңер, биз айттык силерге деп койду. Эми ажырашканга туура келип калат болсо, анда жолу бир эле жолу. Макулбу? Макул, бир талак жоогуңду бердим. Эч бир болбой кеткен учурда, урматтуу тууган. Болду, ошентип коюң, жетет мына ошол. Ажырашканыңызга дагы жетет. Жок, 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин ойлонуп туруп кайра эле жашайт окшойбуз, мен башка эч кимди таппадым десеңиз, кайра жарашып алганга дагы оңой жолу мына ошол да. Түшүнүктүбү? Бери десе эле ошол заматта эле 100дү 1000ди берип салбаңыз, урматтуу тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эркектин 3 эле талак. 3 эле талакка эмне кыласың? Укуктуусуң. Эгер 100 талак болгон болсо, калган 97сиге жооп бересиң деген кыямат күнүчү. Калган 97сиге сен жооп бересиң, урматтуу. Аял жооп бербейт. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эч кандай себеби жок эле аял заты күйөөсүнөн талакты сурай турган болсо, дозоктон жайына даярдай берсин деген. Себеби жок. Я Аллах, себеп деп кайсын айтабыз? Аялы эч качан талак сураганга укугу жок. Эгерде күйөөсү үй-жай, жатакана жерде, маскан даярдап берсин. Мейли квартира болобу, бирөөдүн үйү болобу, кызыктырбайт алчы. Өзүңдүн үйүң болуш шарт эмес. Өзүң үй салып, өзүнчө бөлүп коюшлугуң шарт эмес, урматтуу тууган. Ал Кудайга шүгүр шаарда квартира деген бар, ошол да. Бардыгы мына өзүм салдым, ал деле квартира, эртең өлсөң калат деген сөз да. Түбөлүктүү үйүңдү дагы көчөрүп кетем, мына документим мындай кабыргадагы үйдү кошо тыгабыз деген жери эч жерде жок. Ошондон жата турган жери барбы? Болду. Биринчи, экинчиси кийим кечеси барбы? Үстү бүтүнбү? Үчүнчүсү тамак ашы бүтүнбү? Тамак ашы курсагы токпу? Төртүнчүсү шариат ишиге бара алат эркек. Жок дегенде 1 жылга 1 эле жолу. Я, мунун эркектер эмес, ишемесең кара деди, макулбу? Каратка 1 жыл күттүң, 1 жылда болду, жетет мына ошол. Анда болду, мен жооп бери дегенге укугу жок, урматтуу тууган. Качан ушул нерселер болбосо, анан жообун алганга, анан талагын алганга шариат уруксат берет, урматтуу. Жок, макул бардыгы бар экен, бирок эркек залым экен да. Hiç nesi ayağını hiç nesini jaktırbayt. Tamak kılıp kese tuzu жоқ eкен de, tuzun köse köp koştupsun deyt. Köp kosa piyazın küygüp salsın deyt. Piyazın da mayın satsın eken. Kıskası жоқ жерден bir nese tavırat eko jaşay albayt. Anda ayal zatı talağını sorağan korkuktu. Demek ekөөбүз эмне кылат экенбиз? Келише албайт экенбиз. Менин эч жерим сизге жакпайт экен. Мен ушундай кемчиликтен мени жоон берип коюң, башка жакшысын табың дегенгечи.
Мына ошондой себептер болсо, андан кийин урматтуу тууган. Түшүндүңүзбү? Эң негизгиси ушул талак деген сөздү түп табынан жок кылыңыз, өзүңүз эле жыргайсыз. Эч бир жолу таппай калды, бериш керек болуп калды, бирөөнү эле бериңиз. Арадан вакыт өссүн, сиз дагы ары бери жүрүңүз, көзүңүздөгү туман кетсин, көзүңүз ачылсын, ого барсаң деле тийбейт, буга барсаң деле тилбейт. Ал деле барса коят, албайт. Арадан 2 ай, 3 ай, макул 1 жыл, 2 жыл өткөндөн кийин кайра эле жүзүлөшөт окшойбуз да. Не кылып атасың деп анан макул жарассак болобу? Жарассаңыз болот урматтуу. Кайра жашайсыз. Бирок барып дагы болбой калды. Анда Аллах Кур'ан айтат: "Ат-талaqu marratan." Талак бериш 2 жолу да. Анда экинчисин дагы бериңиз урматтуу. Дагы бир канча жыл өттү. Анан кайра жашасаңыз дагы болот. Үчүнү бердимде болду, эми жашаганга жол жок. Миллион берсең дагы жол жок. Жолун таап бериң, жок урматтуу тууган. Эгер жолу бар дей турган болсоңуз, каргышталган жол алчы. Халала деп коет, ал каргышталган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам халала кылуучу эркекти дагы, аялды дагы каргыштаган. Ал деген сөз бирөөгө турмушка бересиң, ал экөө шариат ишиге барып кайрадан талагын берет, анан кийин аласың да. Эркек намыстуу дагы болуш керек урматтуу тууган. Түшүндүңүзбү? Алсаң боло берет, макул, аны дагы алсаң жашооң кете берет, халал болду, жашасаң боло берет урматтуу тууган. Бирок устазыбыз айтып калчу эле, Таштан кайра деген устазыбыз бар, айтат: "Жоготкон калошуңду кайрадан тапкандай болосуң" дейт. Менин калошум, мына ал депчи. Былтыры жоготуп едим да, чоңоюп калганбы дедим. Точно эле ошол эле го. Бирок сал чоңоюп калыптыр депчи. Жоготкон калошуңду. Чүнкү мына ошондон урматтуу бир туугандар, сиздер балдарыбызга дагы, кыздарыбызга дагы бул нерсени айтып, жеткирип түшүндүрүшүбүз керек. Машалла, баш кошту болду, шүгүрчүлүк кылыш керек, ажырашууну түп тамырынан жок кылсын урматтуу. Атасыңбы, энесиңби, бүтүн кызыңды өзүгө тапшырып койбо, балаңдын өзүгө тапшырып койбо. Эми өзүң чечесиң да. Жок, бергел. Сен чечпейсиң, мына мен чечем. Сен менин баламсың, мынандайсың. Сен менин кызымсың, барып жашайсың. Өлүгүң ошол жерден чыксын. Айтың урматтуу тууган. Бекем болуң. Кой, анан өнсөм барып асылып алсачы, анан мүнсөм мындай болуп калсачы. Алдын алардан өзүңүз коркуп аласыз да. Ошону урматтууган, алдын ала өзүңүз тарбиялаңыз. Макул, биздин атабызда жакшы сөз бар, жаман катын кетем деп коркутат. Жаман эркек өлем деп коркутат депчи. Өлем десе эле шарт, жипти таштап кой, асыласың, кайга асыласың? Жарым сааттан кийин барып чечип алам. Бычакты таштап кой алдыга урматтууган. Өлүм бул оңой нерсе эмес албетте. Өзүнү өлтүрүшлүк урматтууган. Бул эч качан не кылат? Бейишке кирбей турган нерсе. Аны дагы түшүндүр. Бейишке кирбейсиң, өлөм десең өлө бер. Кой өлбөчү бери калгын. Кетем, бар кетсең кете бер. Үйүңө барсаң 2 саат жүргөндөн кийин кайтып келесиң да батпай калгандан кийин. Үйүңдө дагы жык келиндериң бар, жеңелериң бар, ызы чуу экен десең, ойлонуп туруп барып айлап коеюнчу дейт да. Мына ошондон урматтуу тууган, мына кыздарыбызга, досторубузга бул нерсени толугу менен үйрөтөлү, өзүбүз үйрөнөлү. Жарым саатта муну айтып бүтүшлүк жеткиликтүү эмес урматтуу тууган. Талактын маселеси канча шарттары бар, канча жолдору бар. Мына ошондагы ар бир өзгө зарыл нерсе. Бериш үчүн эмес урматтуу, сактаныш үчүн үйрөнүңүз. Мен билип алайын, анан кийин катыныма ушинтип талак берем дебей. Жок, ошентип берип калып туруп, мына эмне кылам, өмүр бою өкүнүп калбастан, мен ошондой жолго барып калбайын. Толугу менен бул нерсени үйрөнөлү. Эми урматтуу турган, албетте, эгерде экөө баш кошуп туруп, эмне кыла турган болсо, аял заты күйөөсүнө баш ээ турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат: "Ал-мар'ату иза саллат хамсаха." Качан аял заты турмушка чыкты, 5 вакыт намазын окуса, Рамазан айында орозосуна кармаса, өзүнүн уяттуу нерсесини башка эркектерден сактап, күйөөсүгө гана арнаса, жана күйөөсүгө моюн сунса, баш ийсе, бейиштин каалаган эшигинен кирсин дейт. Аял заттын бейишке кириси өтө оңой, бирок кайсы нерсе оңой болсо, адам баласы ошону кылбайт экен да. Эшектин жүгү жеңил болсо, жаталак болот дейт го атабыз. Өле оорду жүктөп койсоң, бооруң оорасынан эптеп жеткириштин аракетин кылат экен да. Жеңил жүктөп койсоң, барып чычаңдап, жата калып, суга түшө калып эле ит кыла берет экен да. Мына ошондон аял заттын бейишке кирүүсү оңой эле. Пайгамбар эмне дейт? 5 вакыт намазын окуса, Рамазан айында орозосун кармаса, уяттуу жерини сактаса, күйөөсүнө моюн сунса, болду, бейиштин каалаган эшигинен кирсин дейт.
Ya Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis aytadi. El mar'atu salihatu hayrun min alfi raculin. Salih ayal, özünün uyattığı yerini, nar namusunu saktagan, kүйөөsүнө başıgan salih ayal, bu degen alfi raculin min buzuqu erkekten жақшыраак deydi. Akılın kıska olgan menen urmаттуу salih bola turgan bolsa, min erkekten жақшыраак болот. Ve ayyuma imraatın khadama zawjiha sabat ayyam, qaysıl ayal özünün kүйөөсүнө 7 gün kızmat kılsa, aytkan kıldı, boptur, kiyimini jууп berdi, tamagını pişirip berdi, үйünü şıpırıp berdi, qalagına kızmat kıla turgan bolsa, aghlaqa anha sab'ata abwabin nar, Allah Taala al ayalga dozoktun 7 eşigini jabap salat deydi. Ve futihat lahu samaten abwabul janna, al ayal üçün beyiştin 8 eşik açılat. Tadkhulu min ayyiha şa'at bi gayri hisab. 8 eşikten qalagandan esepsiz kirsin deydi ekan. 8 eşik açıp qalagandan kirsin, biroq surak berбестен kirsin deydi. Muna oşun nesiledi, ayalыңызга айтасыз, анын кызмат кылышлыгында урматтаган канчалык сооп бар. Айша энебиз дагы риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма мин имратин тахиду илля кана хайзуха каффаратун лаха." Qaysı ayallardan etek kiri kelip, erkek buğa dağı şükürçülük kılınız, makul bu. Etek kiri kelip, qaysı ayaldan etek kiri kelip doğan bolsa, al ötken künelerine kaffara bulut deydi. Murdayı kılan künelerin bardığını juup salat. Ve in qalat fi awwalil yawm elhamdülillah ala kulli hal. Birinçile etek kiri kelgen uçurda ayal zatı barıdık abalda Allah Taalaga maktolur bolsun dep Allah Taala'dan keçirim sulayıp turgan bolsa, ar bir keçirim suragandığına Allah Taala dozoktan azat kılıp, kıl köprökten ötkörüp, dozoktun azabından aman kılıp saktap koyuyordu. Ya Allah, jana ar bir günüge beyişten 40 şahiden 40 şahittin darajachılık her bir körgön etek kiri üçün günüge 40 şahittin darajası kötörülüt dedi. Hasan Basri rahmetullahi aleyhi aytat, her bir ayal negiz etek köröt, etek kiri köröt da. Bu uşul daraja kimge? Kaysıl ayal özünü salih avratını uyattığı yerini saktap kүйөөsүнө baş ийген ayal bolsa deydi. Ayal zatı bardığıyla etek köröt, biroq bul daraja kimge eken? Etek kiri körü menen birgelikte kүйөөsүнө moyun sunup, kүйөөsүnün aytkanını kılıp, kүйөөsüge kızmat kılgan ayal bolo turgan bolsa, bardık küneleri keçirilet, beyiştin eşikleri açırılat, kıl köpürükten oңой ötöp, dozoktan aman bolup saktalat. Her bir körgön etek kirige günüge 40 şahittin darajası kötörület dedi hürmetli doğan. Albatta uşun nesedagi ayalыңызga айтасыз дагы, ayaldın dagı kaderi barkını bilesiz. Erkek sizdin moynunuzga tapşırgan, talak degen sözdü tüp tarынан julup turup alыс kılasız. Makul, surasıyla berip koyar ben hürmetli doğan. Çünkü suradan berdim de, başka nese surasa berbeysin go. Emke duşunu surasa beresin. Altın şeker alıp edilse ölüp kese berbeysin. Göncür deysin. Bir jaga ısık kolga aparıp gelse ölüp kese konbeysin. Emi kelile uşun da berdise bere koyasın bu. Oşantan hurmattoğan berseniz bergenden keyin şaytan gana sүйünöt, közüңүздө tuman ketkenden keyin özüңüz ökünösüz, kayra jol jok. Oşantan hiç bir bolbay kalgan uşuda bürösünü beresiz. Kayra jaraşasız, nike menen maşallah bolot. Ekinci jolu beresiz. Anda dağı savak bolbay turgan bolsa, anda makul. Al jolun tapsın, siz jolun tapsыңыз. Жашаганга уja мүмкүнчүлүк жок берматтыган, аны кыйнаймын деп ойлоң, залым болуп эсептелесиz. Жоңду бербейм, мен башка либойну алып алам. Каяка барсаң ошол жака бар. Аял заты күйөөсүн жогун ала албаса, башка турмушка чыга албайт. Эми баа ысык жан алдагычы. Bir жыл чыдады, 2 жыл чыдады. Болбой кетип бирөө менен ойнашып кылып кетти. Анын кылган күнөөсү сизге жазылат. Nege al sizdin moynuңuzda, sizdin жоопкерчилигиңизде. Мына ошондон эч бир болбоду, жашашка мүмкүнчүлүк жокпу, анда ачыгла айтып туруп жообуну берип коюңуз. Макулбу? Эми урматтаган нике кыйыш кечеден бери кайра сурат, мундан сурат, нике кыйышлык урматы турган, жок нике кыйлган учурда албетте мусулман менен мусулман болуш керек. Мусулманга мусулман гана нике кыйлат. Чүнктү? Эркек да аял мусулман болуш керек. Ал мусулман болгондон кийин урматтаган эки күбө болуш керек, эки эркек. Экөөнүн баш кошотканын көрүп турган эки эркек болуш керек. Эки эркек таппадың, анда бир эркек, эки аял болуш керек. Эки аял бир эркектин ордуга жүрө турматы турган.
Andan keyin icap kabul dep koya turma turgan ayal zаты men özümdü tapşırdım, erkek men özümdü kabul kıldım dеш керек, anan nikah baylanat. Anan nikah baylanat. Bирок урмат turgan telefondan nikah жүрбөйт. Telefondan nikah ötpöt, talağınız öte öret da. SMS kılığı da жазып berip koydunuz, öldüm. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Salasun cidduhunna ciddun ve hazluhunna ciddun." 3 nerse var, anın tamaşası dağı çın, çını dağı çın degen. Oşanın birosunu aytat, talak berişlik. Bunun tamaşası çok hurmatı tuğan. Talaksın deko, tamaşalap koydum. Men tamaşalar aytkem, ötpöt, al çın hurmatı tuğan. Men dayla tili menen aytıp koydum. Men mas bolup alıp aytıppın, anısı kızıktırbaydı. Çünkü boyuğa jetken ile bolsa boldu. Bizde murundan bayağı jaş 5 kezinde de kuda düşüp koyup ko. Al hem oynap жүрүп anasın çoğoyganda alasın sen, yok sen talaksın dese anıqı düşpeydi. Çünkü boyuğa jetti, andan keyin talağı düşödü. Jindiniki nağı düşpeydi. Jindi olup kalan, ol hiç nesen bilbeydi da, körünganga ayıqa dele talak beredi, taşqa dele beredi. Anıqı düşpeydi. Mas adamdın talağı düşödü hurmatı tuğan. Oşontan içimlikten alыс bolуңуз. Men mas bolup alım bilbepin. Bilbesең атаңа бербейсиң mi talağыңды? Anık mas ekensin go. Ata sen talaksın, jeşeýän debeysiň be. Niye kelip turup ayalına beresiň hurmatı tuğan? Onan bilbey kalıppın. Boyu da barılı, bul talakты tosa albayt hurmatı tuğan. Boyumda var ede talak berdi, düşpeydi eken go. Jok, ol boydağı tosa albayt. O boydağımız çıkıp жүрgöndağı tosa albayt. Ata talağın tos deyilbeyt. Basıp жүрgөн tosa bagın içindeki kayaktan tosa turmatı tuğan. Oşontan boydar başka jagda barбы, bul nese tosa albayt. Oşontan erkekler dagın oylonabыз, ayaldara toluğu men jetkiriz, aytabız, түшүндүрөбүz hurmatı tuğan. Biz barыбыз bilebиz, bирок oşon neseni kılbayбыз. Ayal zatı kulak menen süyöt, jumşak sözüңүздү aytasыз, түшүндүбү? Bирок kээ birolar aytat, ayткан сайын oşonday dagı bar da, çünkü joş erkeletken sayın bir ötüle teki var, men muşunday bolup kalan ekemin. Jok, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kaysıl ayal küyösünü ayta turgan bolsa, men senden hiç kanday jakşılık körgön jokmun dep ayta turgan bolsa, anın bütkül amalları tekke ketet deydi. Meyli al tünü menen namaz okup, kündüzü menen oroza tutkan ayal bolsa da. Köyüsü aytıp, sen şu akkaçayın jakşılık körgön jokmun, bul da atamdыкы, tiki akemdiki, bu taykemdiki, bardığını özüm ap keldim degen bolsa, bütündey amalları tekke ketet deydi. Meyli al kündüzü menen oroza karmagan, tünü menen uktavastan tahajjud okugan ayal bolsa da. Çünkü mına oşontan mutuan kızlarыбызга айтайлы бұл несени-чи. Кайсы нерсеси бар, бардыгына шүгүрчүлүк кылайлы, акырында айта турган сөз урмат туган, айтып келгенбиз дагы айтабыз. Али разияллаху анхуну бұл Фатима энебизди алган эле, пайгамбарыбыздын кызыны. Салман Фарси айтат, пайгамбарыбыз экөөбүз отурсак, Фатима энебиз килип келип туруп ыйлай баштады. Пайгамбарыбыз сурады кыздан, кызым сага эмне болду? Десе кыз айтат, мен кечинде күйөө балаңыз менен ойноп отуруп, тамашалашып отуруп, оозумдан жаман сөз чыгып кетти. Kүйөө балаңызды капа кылып алдым, тарынтып алдым. Андан кийин кечирим сурадым, 72 жолу кечирим сурадым дейт. Кечирип коюңуз, экинчи айтпаймын. Кечирип коюңуз, оозумдан чыгып кетти. Кечирип коюңуз, билбей айтып алыпмын. Кечирип коюңуз, экинчи кайталабайм. Ушинтип 72 жолу сураганымда жылмайып, кечиргендигин билдирди. Бирок мен дагы деле коркуп ойлонотам, ахвалым кандай болот дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ey kızım, meni жараткан акыйкат менен валлази ба'асани бил хак набиян, meni пайгамбар кылып акыйкат менен жөнөткөн Аллага касам ичип айтам, лау митта кабла ан тарда алиян лам усалли алейки." Эгер сен Алини ыраазы кылбастан өлө турган болсоң, мен сага жаназа намаз окубаймын деди да. Кызыга айтып атат Пайгамбарыбыз не дейт? Мен сага жаназа намаз окубаймын деп туруп, сумма кал: "Я бинти ама алимта анна риза заужи хуа ризаллах." Кызым, сен билбейсиңби? Күйөөңдү ыраазы кылууң бул Алланы ыраазы кылгандыгың. Күйөөңдү наразы кылгандыгың бул Алланы наразы кылганың. Ya binti ayyuma imra'atin abadat ibadatan ka ibadati Meryem binti İmran thumma lam yarda anha zawjaha la yaqbalullahu ta'ala minha. Kızım, eğer kaysi bir ayal Meryem enemiz, Meryem enemiz ibadat kılganday ibadat kılıp bırak kүйөөünü
наразы кылып өлө турган болсо, анын бир дагы ибадаты кабыл болбойт dedi. Ya Allah. Ya binti afzalu a'malin nisa itaatu zawj. Ey kızım, ayalların en жақсы amalı kүйөөсүнө moyun sunuusu dedi. Айтып келгенмин дагы айтам, күйөөгө moyun sunuш керек качан ибадатка өкүм берген болсо. Moyun sunбайт качан күнөөгө өкүм берген болсо. Түшүндүңүзбү? Аялыңызга, аны да кызыңызга дагы айтып коюңуз. Урматтуу, арагап келсе пошол эле десин. Макулбу? Муну алып келсе пошол эле десин. Урматтуу, күнөөкөр болбойт. Алып келбей дегендик үчүн сооп алат. Кайсы эркек ошого өкүм бере турган болсо күнөөгө, анда не болот урматтуу? Ошол эркек өзү күнөөкөр болуп калат. Ошондон жумшаганда дагы урматтуу туган, каяка жумшап атасыз, эмнеге баш ийбей жаткандыгын дагы карап коюңуз. Күнөөгө баш ийүү жок. Allah'a ibadatta başı var. Күнөөгө ал эмес муфти жумшасы дагы, имам жумшасы дагы күнөөгө başı yok. İbadатка гана başı var. Мына ошондон урматтууган, ар бир өз турмушубузду бекемдейле, үй бүлөбүздү сактайлы, ибадатты бекем кылайлы. Даярбыз иншалла бардыгыз. Ва ахири дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Я Rabbi, айтылган сөздөргө аман кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандардын ортосуна сүйүү, ынтымак, махабат, тынчтык, биримдик бергин. Ар бир мусулман ортосуна, адам атабыз менен оба энебиздин ортосуна кандай сүйүү, махабат берген болсоң, дал ошондой сүйүү, ынтымак, махабат бергин. Жана ар бир мусулман ортосуна, пайгамбарыбыз менен Хадича энебиздин ортосуна кандай сүйүү, ынтымак, махабат берген болсоң, дал ошондой сүйүү, ынтымак, махабат бергин. Жана ар бир мусулман ортосуна акыл эстүү, өңү түстүү, дин менен кыла турган, өзүңдүн ыраазысыңа жете турган, ата энесин урматтап сыйлаган, Куранды толугу менен жаттаган alim, qari, salih, oğul, kızlar da bergin ya Allah'ım bir rahmet ya. Esselamu aleyküm.